Фамилия? Таныстанов. Касым. Ты написал азбуку для взрослых. У нас много еще неграмотных. Я служу своему народу. Кыргыз элинин алгачкы эле агартуучусу, тилчи, окумуштуу, акын жазуучу, драматург, жетекчи, коомдук ишмер, реформатор жана ошондой эле биринчи кыргыз профессору, деги эле көп кырдуу талант ээси. Кыргыз тилинин өнүгүүсүнө жан уруп, жазма адабияттын жаралышына чоң салымын кошкон. Касым атабыздын өмүр баянына көз чаптырганда, көз алдыма кичинекей, окуганга, көп нерсени билгенге, дилгирленген, аракетчил, зээндүү баланы көз алдыма чагылдырдым. Бул нерсенин баарына өткүрлүгү менен жана өзүнүн гана күчү менен жетип, өздөштүрүп, кыска өмүрүндө көп нерсеге жеткен. Ал 1901-жылдын 10-сентябрында Ыстык көл өрөөнүнүн Чырпыкты кыштагында туулган. Кичинекей Касым 7 жашка чейин эле окуп, араб тилин мыкты өздөштүрүп, жазып калган. Көптөгөн мектептерде билим алып, сабаттуулугун жойгон. Улуу үркүн окуясын башынан өткөрүп, эл менен кошо азап тартат. Кийин казак черкесинде билим алып, бир нече казак ырларын жаратууга үлгүрөт. Ар тараптуу талант ээси, сапатсыз кыргыз элинин окуп билим алуусуна, кыргыз тилинин илимий негизинде калыптануусуна, кыргыз жазма адабиятынын пайда балына өзгөчө салым кошкон инсан. Аз жашаган өмүрүндө кыргыз журтчулугу үчүн санап бүтө алгыс эмгектерди калтыра алды. Улуттук жазуунун, орфографиянын, пунктуациянын эрежелерин адеп иштеп чыккан ошо киши, эне тилибиз боюнча алгачкы окууларды жараткан да ошо киши деп Салимжан Жигитов баса белгилей айта кеткен. Касым Таныстанов менен жубайы Турду бүбү 2 уул, 2 кызды тарбиялашкан. Алар балдарына теңдик, эркиндик жана кыздарына бирдик, Кишимжан аттуу ысымдарды берген. Туугандарынын эскерип айтуусу боюнча теңдик атасын тартып, өткүр, зээндүү бала болгон. Таныстанов 1937-жылы Москвада жүргөн жеринен чакыртылып, эч себепсиз партиядан чыгарылып, камакка алынат. 1938-жылы 5-ноябрда СССР Жогорку аскер сотунун жабык жыйынында күнөөлүү деп табылып, атууга чечим чыгарылат. Өкүм 2 күндөн кийин 7-ноябрда аткарылган. Таныстанов көп өмүрүн мамлекеттик жана илимий иштерге сарптаган, бирок адабият үчүн да кошкон салымы зор. Касым атабыз кыргыздын өзүнөн кийинки урпактарына жакшы бир үлгү болуп, келечекте абдан дилгир, аракетчил, зээндүү, илим билимдүү балдар өсүп келе жатат жана алар да Касым атабыздай кыска өмүрдө да из калтыра турган инсан болуп чоңуйооруна ишеничим зор. Залкар инсанды жылдар бою, кылымдар бою эстеп, эскерип жүрөбүз жана ушул эле жылы 120 жыл болуп, мындан ары да эскере жүрөбүз дей алам. Касым атабыздын ушундай бизге калтырган зор эмгектери үчүн терең таазим.